Демек ушул жерден билсек болот экен, эң жакшы байлык ага берилген же байлык ага берилгенби десеңиз, бир койчуманын 1000 кою бар. Например, алайлы. 1000 кою бар. Ошо 1000 койду эгер кой ага берилген болсо, ажылыкка барат, сатат, кенен жейт, мисалы үчүн коного келсе коногун сыйлайт. Жарымын сатып, мисалы үй салат, кенен жашайт, кенен кийет, жакшынакай жашайт да. А эгер байлыкка бул берилген болсо, анда өлгөнү ошол. Ал койду багып эле өтүп кетет да. Койлор балдары калып кетет, алар каалагандай иштетет, каалагандай жок кылат. Демек ушул жерден түшүнсөк болот, байлык берилет же адам байлыкка берилет да. Эки этаптуу. Өзү эң чоң бакыт эмне десеңиз, коркуу любой адамда болот. Жүрөгүндө коркуу любой адамда болот. Бирок коркууну башкара билген адамдар болот. Күчтүүлөр ошо коркууну башкара билгендер да. Ким болбосун айырмасы жок, стресске батат, депрессияга батат. Батпаган адамдын өзү жок. Болгону ошону башкара билген адамдар бар да. Эң чоң бакыт десеңиз, не десеңиз, бүгүн бакыт издейбиз, башка кылабыз. Бактылуулук издеп Америкага барабыз, бактылуулук издеп үй салабыз, бактылуулук издеп жакшыраак унаага аракет кылабыз. Бирок эң чоң бакыт Молдеке сабак өтүп атыптыр. Эң чоң бакыт не деген темада бирөө сураптыр. Эң чоң бакыт не деп. Баягы айтат экен Молдеке карап туруп. Эң чоң бакыт, эң чоң бактылуулук мындай тоолорго, сары гүлдүү чөптөр турат го. Сары гүлдөрдү кармап алып, жыргап бошонуш, туалет кылыш деп атат. Ошол эң чоң бакыт дейт экен да. Сен айтканың ушул болдубу? Шумдугун кургур. Ушинтип дагы айтасың, уятың жокпу деп баягы нааразы болуп кетет экен да. Анан үйгө келип алып каалаган козу грилден баштап, ташкордосунан баштап бардыгын аралаштырып жеп, бул бай да. Жегенден кийин чыкпай калат экен жеген нерсеси. Ичи ооруйт экен. Запор болот экен. Эми не кылышты билбей, табибиге барат, көрсөтпөгөн жери кабайт. Анысыга барат, мунусуга барат, бакчысыга дагы барат. Эч кимиси жол таппай калган учурда кайра эле тескерисинче бир айылдын аксакал кишисинен сурайт. Мен кандай кылайын? Оорунун себебин айт, шифасын айтам дейт экен баягы аксакал. Ушундай болду эле, Молдекеден башталды эле, эң чоң бакыт ушундай кылыш деди эле. Мен нааразы болуп кеттим эле дегенден кийин баягы не кылат? Аксакал айтат, кайра сен ошо Молдекеге баргын. Молдеке айтат, анын шифасын дейт экен. Анан Молдеке кадимкидей сабак өтүп турган учурда баягы келип себебин, өзүнүн көргөн маселесин айтат. Ушундай болду, чыкпай атат, ичим ооруп атат дейт. Ана көрдүңбү дейт экен. Жашоом канчалык караңгы болуп кетти. Ошо бир мусоруң чыкпай калгандыгы үчүн жашоом канчалык караңгы болуп кетти дейт экен. Чындыгында бүгүн байкасак, мекендештерим больницаларда жатышат, бир жумада бир жолу заара кылат, ошого кадимкидей акча төлөйт алар. Кадимкидей акча төлөйт. Бүгүн биз ушул заарадан чыгып кетиши эң чоң бакыт экендигин билбей атабыз. Бүгүн бактылуулуктан нааразы болгон адамдар өтө көбөйдү. Чындыгында. Балаңыз мектептин айнегин сындырып келсе, бул эң чоң бакыт. Себеби сиздин балаңыз бар, баласы жоктор канча. Демек сиздин мектебиңиз бар, мектебиңиздин айнеги барбы, демек сиздин мектебиңиз бар. Демек биз тынчтыкта билим алып атабыз. Канча өлкөлөрдө согуш болууда. Согуш болгон өлкөдө өнүгүү болбойт. Эң чоң тынчтык, эң чоң байлык бул тынчтык мекендеш. Бардыгы бекер, эгер бир согуш болсун деде, каяга качарыңды билбей каласың. Мекенсиз калып кетебиз мисалы үчүн. Айтайын дегеним эң чоң неамат бул тынчтык. Көзгө көрүнбөгөн баалуулуктарыбыз, көзгө көрүнбөгөн, көрсө да биз көрбөмүш болгон байлыктарыбыз өтө көп да. Көзүңүздү 3 күн мынтип байлап жүрүңөр да жашооңуз канчалык караңгы болуп кетет. Сабак үчүн мен мисалы ошондой кылам. Кээде намкөрлүк кылып коюп, кээде бир адамга туура эмес сүйлөп койсом, келип туруп ошо колумду мисалы 3 күн үстүккө байлап жүрөм атайын. Сабак болсун деп. Кол канчалык неамат экендигин түшүнөсүң да. Бир ден соолугуң ооруп калсын деде, канчалык чоң байлык сенде экендигин түшүнөсүң. Баягы Молдеке дагы эми бул окшобойт дейт. Кандай кылам, не кылам десе, чыкпай атат дегенден кийин, сен ошо мен айткандай тоого чыгып, сары гүлдөрдү кармап туруп бошон, ошондо чыгат дейт экен да. Баягы чыгып келип, сары гүлдөрдү кармап, Молдеке айткандай кылгандан кийин бошонот экен да. Айтайын дегеним не? Мекендештерим,
Şükür kılaylı. Şükür kılaylı. Kız tapqaсын еді, туалетке мисал үшін. Ештеңеге қарабай қаласыз ғой. Ким не айтады айырмасы жоқ. Мен срочно туалет деп қаласыз. Ошо туалеттен шыққанда шашпай, рахат алып шығып қаласыз да. Ошо зара кылышыңыздын өзү эле өтө чоң неамат. Билген адам үчүн өтө чоң бакыт да бул. Бүгүн наалыбыз жашоодон. Анım жок, мунум жок. Бирдекеге жеткенден кийин мени муну лучшийраак деп. Бирок ойлонсок, ойгонсок, көздөрүбүздүн өзү чоң неамат. Бир көзүңүздү мынтип байлап көзүңүздү жумуп жүрүң эле. 3-4 күн. Ошондуктан аракет кылайлы, шүгүр кылганга. Эртең менен көзүңүздү ачкан учуруңузда бир күнгө жете турган наныңыз болсо, семьяңызда бардыгы тынч болсо, ден соолугу оорубаган болсо, скорый помощь жок, башка жок, дары-дармек жок, үйүңүз тынчтыкта болсо, бул эң чоң бакыт. Дүйнөнүн бейиши сизге берилип тур мекендешим. Ден соолугуңуз бар, кечке чейин жете турган наныңыз, рызкыңыз бар. Үй жайыңыз тынч. Мындан өткөн бакыт жок, байлык жок. Ачык ушундай. Бүгүн ошондуктан шүгүр кылайлы. Неаматтардын эң чоң неаматы ден соолук экен. Баштан өткөн адам катары айтып атам. Буттун, көздүн, мурундун, баштын кадырын билген адам катары айтып атам. Муну практика жүзүндө көрүшүңүз шарт эмес. Сиз көрбөй эле коюң. Сиз азыр угарман, как угарман катары бул нерселерди түшүнүң. Жаштар өзгөчө турат бүгүн электронный сигареттерди чегип, сигареттерди чегип, ой тоюп кеттим, девушкам таштап кетти, армандамын, жалгандамын деп каяктагы бир сүйүрларды коюп алып, өзүнчө бандит болуп, машинасына бедекелерди кылып алып, бандитский музыкаларды коюп алып, не кереги бар эй? Жаш бала болуп. Не кереги бар? Бүгүн жаштык учурда кимдин башына тың дедирсең, эртең доңк дегенди өзүң сөзсүз түрдө жейсиң. Бүгүн ашкабак башың менен дарус чалгы зыян берсең, эртең дарус чалык башы менен сага коондой зыян берет. Сөзгө маани беришибиз керек да. Сөзгө маани беришибиз керек. Ар бир чыгып аткан сөзүбүз как дуа катары кетет мекендештер. Бир адам келип дыйканга быйыл дарус коон болбойт экен дейт экен да. Ана бул сөзүн төркүнүн түшүнбөстөн неге болбойт экен? Мына эктин былтыр да болду, быйыл да болот дейт экен. Анан ошентип сөз талашып экөө талашып дарус коон болбойт десе бул болот дейт экен. Ошентип акыры спорлошуп 100 000 сомго спор коюшат экен. 100 000 сомго спор коюшуп, бирөөсү мусулман эмес. Анан дарыбыздар өтө бышыптыр. Ошол учурда баягы келиптир. Баягы келип, аке кандайсыз? Дыйкан аке. Дыйкандагы мына көрдүңбү, дарыбыздар болду, сонун бышты дейт экен. Анан баягы карап туруп, кана дарыбыз коон болбоптур го дейт да. Маани берсеңиздер, бул жерде кыска нускасы түшүнүктүү сүйлөп койгон, дарыбыз чындыгында эч качан коон болбойт. Дарыбыз эч качан коон болбойт. Дарыбыз болуп бышат, коон болуп бышат, бирок эч качан дарыбыз коонго айланып калбайт. Ошо мааниде сүйлөгөн да бул. Кээде 5000 берем деп коесуз. Казак тыйынындабы, же кыргыз сомундабы, аны айтпайсыз да. Ал түшүнүк өзүндө калып кетет. Түшүнүк өзүндө калып кетет. Кээде ушу сөз маселесинде көп нерселерди жаңылыш кетирип коебуз да. Наалыш сөз түрүндө. Мынандайым жок, андайым жок, мындай кылбадың, мындай кылышың керек эде деген сөздөр, наалыштар чындыгында реалдуулукка көп учурда айланат. Ошон үчүн шүгүр кылгандардан болойлу мекендештерим, шүгүр кылгандардан. Эң кыйын өлүмдөрдүн бири бул сууда чөгүп бериш. Мына сууну карасаңыз, көлдү карасаңыз кооздугун. Өтө кооз көл, Бирок мунун астында изучать этилбеген миңдеген жаныбарлар, миңдеген сырдуу хикматтар бар. Баягы жаш балдарда мотивационный түрдө айта турган болсок, көл өтө катуу муздаптыр да. Анан
Balık кармайбыз деп эки дос келип ойноп ошол жерде. Көлдө мынандай көлдө ойноп атып, баягы дос сууга чөгүп кетет экен да. Муздар чөккөн учурда бала суунун аракка жылдырат да муздун арагында. Анан досум үчүн деп туруп баягы талашып муздарды сындырып, немени алат экен, досун чыгарат экен. Анан көргөн чоң кишилер, чоң адамдар ушундай муздаган жерди бул жаш бала кантип сындырды? Мүмкүн эмес бул нерсе деп айткан учурда ошол жердеги күбө катары карап турган аксакал айтат экен, себеби бул жаш баланын алдында сенин колуңдан келбейт, сен кыла албайсың деген силер сыяктуу адамдар болгон эмес дейт да. Ошон үчүн бул аткарды дейт. Ошон үчүн бош, пустой контейнер сыяктуу болбо жаштар. Убактыңды өткөрүп койбо, эртең арманда каласың. Жаштык ушундай учур, дин үчүн, Кыргызстан үчүн, мекениң үчүн, эл жериң үчүн, бизнесиң үчүн, карьераң үчүн, физически, моралдык, материалдык жактан өзүңдү толтуруп, тойдуруп ала турган учур. Эгер ушул учурда аракет кылбасаң, мекен үчүн, бүткүл үммөт үчүн, бүткүл мусулмандар үчүн аракет кылбасаң, сенин жашоодогу эң негизги максат маселесинде эң чоң жаңылыштык таң бар. Эч качан жаңылып калба бул маселеде. Сел кой, максат кой, аракет кыл. Жөн эле бекер жүрө бербе. Кыздын түбүнө, арактын түбүнө, насвайдын түбүнө, сигареттин түбүнө эч ким жеткен эмес. Алар жетти канчасын түбүнө. Сен дагы анын курмандыгы болуп калба, урматтуу жаш жигит. Бул көзүң каалай берет, нафсиң каалай берет. Бул кыз маселесинде рахат ушундай. Биринчи зына кыласың, кызга барасың. Мисалы ошо сен ойлогон сойкунга барасың дагы, өзүңдүн ишиңди бүтүрөсүң. Ошол шымыңды чалапла көтөрүп кетесиң. Бирок билесиңби, ошол учурда сен рахат албайсың. Дымп болуп кайра кыйналышты баштайсың. Мунун азабы сени түбөлүккө кыйнайт. Ар кандай себептер ошол нерсени оюңа сала берет. Өмүр бою бир килограмм жүк таш желкеңе түштү, ошол нерсени өмүр бою көтөрүп жүрүшүңө туура келет да. И ошол нерсени рахаттын көргөнүңдөн кийин эшиктер ачылып кетет да. Жабык эшиктер ачылып кетет. Баягы чоң Нью-Йорк, Америка, Европада чоң зданиялардын астында бир куур канализациялардын баягы заң басып кеткен немелери болот го, темирлери. Ал ошол заң бойдон кала берсин. Ачылган болсо ачылып кетет. Ошо заң бойдон кала берсин күнөө эшиктери, зына эшиктери, бирок ачып көрбө да. Ачкандан кийин дамын татканыңдан кийин эч качан тойбойсуң. Ошо биринчи рахатты, кайфты издеп жүрө бересиң. Көрүнгөн кыздан, көрүнгөн аялдан, бирок ошого биринчи рахатты эч качан башка аял бербейт. Бербейт чындыгында. Сага бардык нерсе жеңил көрүнүп калат. Бардык нерсе туман көрүнүп калат. Эч бир нерсеге кызыгышың болбой калат. И бир нерсеге кызыгып аракет кылып, ошол нерсе окшобой кала турган болсо, же ошол нерседен кичине зериккен болсоң, дароо зына кыласың дагы, болду мага баары бир деп каласың да. Бардык нерсеге кол жаңсаш, сага оңой болуп калат. Колду таштап кетип калыш, болду мен үчүн эмес деш, сен үчүн өтө жеңил болуп калат. Чындыгында ушундай. Жаштар бүгүн ойлоңгула, ойгоңгула, жөн эле трайт этпегиле, жөн эле бекерчи болбогула. Жаткан адам, бекерчи адам, бүгүн сен мени азыр төшөктө көрүп жатып атасыңбы? Төшөктө көрүп атасыңбы жатып алып? Демек сен ойлонушуң керек. Жөн эле жатпа, ойлон, ойгон. Мага тургандан кийин не кыласың? Планың барбы? Сенин максат ойготобу, же будильник ойготобу? Сен өзүң турушуң бар, будильник себептер тургузушу бар. Сенин максатың ойготпосо жашоодо, бул жашоо сен үчүн рахат эмес, азап болуп калат. Ошон үчүн кыздарды эч качан артынан кууба. Кыздар автобус сыяктуу. Кыздар автобус сыяктуу. Автобус түрү менен келет, түрү менен кетет. Бирөөсү кетип калса экинчиси сөзсүз түрдө келет. Бул дегени кандай маани? Сенин бактың сөзсүз түрдө болот. Бирөөсү пешенеңе жазылган, ошону күт. Көрүнгөн автобуска чыга берсең, өлгөнүң ошол. Мисалы үчүн, буну жөнөкөй түшүндүрсөк болот да. Бүгүн кээ бирөөлөр айтат, эркектер маселесин, мынандай деп. Бир күлүч бар. Күлүч ар кандай кулуптарды ачса бир эле күлүч. Ал профессионал күлүч деп аталат. Ар кандай кулупту ачса. Бирок бир кулуп бар. Ага ар кандай күлүч түшө берсе, ал бузук кулуп болуп аталат да. Айтайын деген бүгүн аялдарыбыз чыгат. Неге эркектерге боло берет, бизге болбойт деп ар кандай эркектер менен жүрүп кеткендер бар. Бузук кулуп болбо да сен. Бузук кулуп болбо. Эркек адал жол менен экинчиге үйлөнсө, багып атса, карап атса, бунун неси жаман, мисалы үчүн да.
Мен neni aytқым келет, жаштар аракет кылгыла, бүгүн үйлөнүштөн коркпогула. Бул нерсени айтышымдын себеп эркектер бар 4 аялга үйлөнүп, 4-өнү багып жүрөт. Сен бир аялды багыштан коркуп үйлөнбөй жүрсөң, эртең мамлекеттик деңгээлдеги көйгөй маселелерди кантип чечесиң? Мен сурайм да жаштардан. Максатың кандай десем, максатым мынандай иштерди кылам, мынандай карьера кылып берем, фирма кылып берем, завод кылып берем деп миллиардтардан сүйлөйт ишенсеңиздер. Миллиондогон долларлардан сүйлөйт кылган иштеричи, максаттары, мечталары. Бирок мына ташты алып коеюнчу. Ташты алып койдук жолдон. Имандын эң төмөн даражасы ушу жолдо жаткан ташпы, бананбы чогуу алып коюш да. Эгер bundan төмөнү жок. Эгер ошол нерсени кылбасаң, сен жок, иш белең жок дегени да. Жаштарга айтарым, суранычым, бекер калба. Жок дегенде огородко чыгып, окоп каз, мисалы үчүн, жер каз. Пияз ек, спорт менен чурка. Бир нерсе менен алек бол, бекерчи болбо. Бекерчинин колунан бардыгы келет. Арам иштер, жаман иштер. Жалкоолук, комфорт зонасына кирип алып, жаман болуп калба. Хабиб мисалы карасаңар, ушунча байлыгы бар, спортсмен болду, ийгилик, успех жаратты, бирок дагы эле бир нерсе менен алек да, мисалы үчүн. Роналдо мисалы үчүн давно успехти жаратып койгон, бирок дагы эле эмгек түзүдө. Айтайын дегеним эмне? Ийгиликтүүлөрдү карасаң, ийгиликке жетиш бар, ийгиликти кармап калыш бар да. Акчаны келиши бар, ошо акчаны обратно көбөйтүп, системалуу түрдө жолго салып коюш бар да. Бир көрүнүп коюш оңой, ийгиликке жетип, паланча деп бир чыгып коюш оңой, бирок ошол нерсени кармап кетиш 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл мисалы үчүн. Өлгөндөн кийин да ошол нерсени калышы системалуу түрдө, бул өтө кыйын нерсе. Ийгилик жараткыла жаштар, ийгилик жараткыла. Ушундай ийгилик жараткыла, силердин чебериңер силер менен сыймыктанып жүрсүн. Ошол нерсеге аракет кылгыла жигиттер. Tamam.